Ertemenen uşul çıgarda Bismillah tavakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah dep aytın anken uşu duanı aytkanda özü Allah özü жооп берет. Allah özü жооп берет. Uşu duanı aytkanda boldu жолуң шыдыр болду, кырсыктан сакталдың, бара турган жериң аман эсен жетесиң, ишиң оңолду деп Allah өзү жооп берет деп атат. Uşu duanı bir жолу айтыш менен эч ким тийбейт, эч нерсе тийбейт. Россияда, Москвада Доран деген бир байке аябай ташылдап сүйлөгөн байке экен. Сиздин ушу сабагыңызды угуп, ушу дуаны үй бүлөбүз менен жаттадык дейт. Кыздар эми орусча окуп калган. Күнүгө эшиктин туткасын кармаганда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп турган хор, Бисмиллах таваккалту алаллах деп 3-4 жолу айтып чип кетишет экен да. Анан баарыбыз айтабыз дейт. Анан мен бир күн ишке кетип бартып, кышта кайгыларым жыгылып, саным сынып калды дейт. Больницага жаттым деп бутум асылып турат дейт. Кызым дейт. Палатага киргенде ассаламу алейкум, баа дуан айттың беле дейт. Кара, ушунчалык ишеним менен жашайт. Чындап айтканда ошондо ошол кызым айтканда жаткан жеримде колум менен көзүм бекитип алып ыйладым дейт. Кызым, чындап айтайынбы? Айткан эмес элем. Дейт. Айткан эмес элем деп ошол жерде ыйлады отуруп алып. Көпчүлүк элдин алдында сабакта айтып алып ошол ыйлады. Ошол себептен шайтандан, жинден коргонуучу дуаларды пайгамбарыбыз айткан аят алфасын окуң, азыркы мен айткан дуаларды окуң. Иншаллах сизге ишиңиз Аллах ийгилик берсин.